Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'nin 83. ayetinde bir ayet gelirken bu ayet men okup atıp özüm ayaba tasirlendim. Ayet Kur'an-ı Kerim'de ve izâ câehum amrun minel amni avil havfi. Bu iman yüreğine takır toluk ornu elek. İlimden jogoruk darajaga jetelek adamlar deyit. Mına uşularga jaşırууsu gerek bola turgan bir iş gelip kalsa deyit. Misal üçün jaşınыңla amançılık var, je korkunuç var. Je şunday dep bir iş gelip kalsa deyit. Bular jaşırış gerek bolsa azau bihi bular açıkka çıkıp jariya kılıp öret deyit. Kebir nerseler musulmanlarga aytılınat. Oşo nerseni köçөгө чыгып жарыя кылып, мындай кылып, ызычуу кылып, ошону жарыялай берет дейт. Кээ бир нерсе коркунуч келе турган нерсе, кээ бир нерсе тынчтылык, ынтымак, амандык үчүн боло турган нерсе дейт. Аны жарыялап жиберет дейт. Валау раддуху ила расули ва ила улил амри минхум. Эгер булар ошону пайгамбарга же өздөрүнөн чыккан илимдүүлөргө берсе, la alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Өздөрүнүн арасынан чыгып Кур'ан-ы Каримди истинбат кылып алымдарга ушул иш тапшырса, анда булар үчүн жакшы болот эле дейт. Кээ бир маселе келет, ызычуунун кереги жок. Сүйлөдү, ошо менен калды кетти. Аны козгусун кайра чыга берет. Эч ким тааныбаган эшмат. Кыргыздын салты, кыргыздын аялдары мындай кийингенде шымчан чыгып чачкырылган бирөө сүйлөп атат. Качан кыргыздын аялы шымчан чыкты эле, качан чачын кыркты эле. Кыргызды чачын бияка чейин өстүргөн эркек чыгып сүйлөп атат. Качан кыргыздын эркек чачын өстүрдү эле мисал үчүн. Сакалын күнүгө 100 жолу кырып алып чыгып кыргыздын салты дейт. Качан кыргыз сакалын алды эле, манастан баштап бардыгын сакалы бар эле мисал үчүн. Чыгып айтып атат, бутун сууга салды эле, колун сууга салды эле, колдор атын алды эле, 5 рекет намазын деп манасын шам окуган өзү менен айтып атат. Анан ондон алысыраак болгон адамдар ким ага баа берет? Ошону кайра жарыя кылып айтып ошого баа бергендин кереги барбы? Бул кыргыздын итүрө берет, кербен жүрө берет деген сөзү каякта калып атат? Ошо амал кылыш керекпи? Yürüyen ittin barına жооп бере турган болсоң, анда сага міне убакыт түтөбү, сөз түтөбү сага. Сен улук нерсе менен кетип атасың. Адамдар тойго чакырганы кетип атасың сен. Сен телеграмма, сенин колуңда кагаз бар, тойго келгиле, тойго бейишке деген. Кетип атсаң, итке жооп бере берсең, итти сөгүп, бул итти сөгүп, таргылды сөгүп, ананда карет актөштөгө отурсаң, сен качан жет адамдар качан тойго чакырасың? Сен мусулмансың, сен пайгамбардын жолундагы адамсың, сен бейишке чыгарып турган адамсың. Эмне үчүн башка бирөөгө жооп бериш керек? Жамандын жакшысын көргөндү билиш керек. Мен бир сыйра көрдүм. Bir sira görüp geçegeni internetten sүйүндүм. En көп men atım aytılıp durayakta bir aябай sүйүндүm men. Emne үчүn sүйүндү билесиңерби? Kim aytat? Кандай? Өзүнүн ден соолугуна зыян келтирет. Жок, андан башка. Айта берейинби? Бул карасаңар баштан аякка чейин Манас атабызды Кудай дагы деген жок булар, Манас атабыз пайгамбар дагы деген жок. 10 жыл мурда теңирчилердин баары чыгып, Манас атабызды кээ Кудай, кээ пайгамбар дешчү. Кечегеде жок. Демек айтылып аткан даават максатына жетиптир. Улуттук баатыр атабыз деген сөздөр айтылып атат, чынбы? Баштан аяк көрдүм мен. Мени жамандаган мен ага кыжалат деле болбойм. Мага эч бир чымын чыккандай болбойт мага. Атам кыжалат болду. Мен көнүп бүткөм ага. Бирок эң сүйүнгөнүм отурган ошо эжекелер, агайлардын баардыгы Аллах ыраазы болсун. Акыйдасын оңдолтурмас атабыз боюнча. Иманын оңдолтур ошолордуку. Хасанбай таксырын бияка келбептир, айтат. Бир күнү мен аябай сүйүндүрдү. Өзүмчө шундай сүйүндүм, кечке бактылуу болуп жүрдүм. Билесиңер, менин бир өзүмө таандык маселем бар, шыпыргыны тик тургузуп койсо болобу деген. Алган оңой болот деген жообу бар. Анан бирок бардыгы эле несерөзүн кабыл алып, ушундай айт деп күлүп эле жыргап жүрө берет да. Анан өзүмдөн эне эле коемчу. Анан Хасанбай айтат бир күнү, ушул маселе элдерди ширктен сактады деди. Анан бир айттым, кантип десем айтты, эгерде сиз ошону дейт, шыпыргын тургузуп койсо болобу десе, эчтеке болбойт, шариятта зыян деле тийбейт, тургузган отургузган айырмасы жок деп сүйлөсөңүз, ошол бойдон уккан адам угат эле, анан калганда ошойдон калып кетет болчу дейт. А бирок элде шыпыргыны тургузуп койсоң, үйгө ырыскы келбейт, балан түкүн деген шыпыргыдан болот деген ширк бар эле дейт. Тургузсаң мындай болот деген сөздөр бар эле дейт. Адамдар шыпыргыдан этикат кылат эле дейт.
Шыпыргыны тургузуп койсоң эмне болот десең, шыпыргыны тургузсаң алган оңой болот деген күлкү менен жооп бердиңиз. Бирок адамдар өзү билип билбеген абалда ширктен сактанып кетти. Азыр эч ким этикат кылбайт. Кыргызстанда шыпыргыны тургузуп койсоң мындай болот деген, кембагалчылык келет деген этикат кылбайт. Ширктен сакталды деп атат да. Чындап ошондой болгон. Адамдын эсинде кантип калтырыш керек? Ушинтип айттың, угуп атканда да ага маани берген жок, бирок точно билди. Иште кандай кылсаң ошондой боло берет экен шыпыргы деп шыпыргыны шыпыр катары көрүп калды да. Чынбы? Эч ким серьезно ойлогон жери жок, бирок бардыгы акыйдасын оңдоду ошол маселеде. Мына кече теңирчи бир туугандарыбыз бардыгы мусулман болуп, Манас атабыздын акыйдасы оңдолуп, Манас атабыз улуттук баатыр, атабыз деп сүйлөп атышат. Бирөө бир Кудай деген жери жок. Бирөө бир пайгамбар деген жери жок. Мен ошого ыраазы болдум. Мен ошого сүйүндүм чындыгында. Демек, ошого биз жеткириппиз. Айтып отуруп, Манас атабыздын айтып отуруп, алымдар айтып отуруп, демек бизде Манас боюнча акыйда оңдолуп турмактуу бир туугандар. Болбосо 5-6 жыл мурда маселе кандай болчу? Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндө, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп олтуруп барып, Манас атаны Кудай кылып, ана кала берсе пайгамбар кылып, ал эмес Ашым Жакыпбек деген агабыз Айкөл Манас, Теңири Манас деп китеп жазып берген. Демек, жамандын жакшысын көрө билгенди билсең, бул деген жакшылык болот да. Ак кагазда кара точканы көрө бербей, кара точканын биягында кагазды көргөндө бардыгыбыз эмне кылыш керек? Үйрөнүш керек.